Америкадагы жаңылыктар менен таныштырууну улантабыз. Америкада кыргыз кыздарды ухаживать этиш ушунчалык кымбат жана кыйын болуп калдыбы? Америкада кыргыз кыздан жабыркаган биздин мекендештин арманын угуп көрөлү. Эмне маселе болуп атат? Эми биздин маселе баягы эле да, бойдоктордун проблемасы да. Америкада кыздар бир планкасы өйдөрөөк болуп атат. Америкада кыздар бир иллюзияда жашап аткан нерсе сезилет да. Америкада үйлөнүш Тамирдегидей эле кыйын болуп калды чындапчы. Анан Америкада кыздарга үйлөнүп алып Кыргызстанга кете десем кетпейм дейт. Тракиске тийбейм дейт. Анан таксиске тийбейм дейт. Не кылышты эле билбей калдым. Ошо Америка 10 жыл мурун келгендер эле илип кетип атат жакшы кыздарды. Быйыл үйлөнөмү, үйлөнбөймү же билбей эле калдым. Эми бул маселе не кылып жатса болот билбейм. Урматтуу содурларга чейич. Бул маселе аябай орчундуу болгондуктан эксперттерге калтырууну чечтик. Урматтуу эксперттер, комментарийге өз оюңузду билдирип кетүүнү өтүнөбүз. Ушуну менен биздин программабыз соңуна келип жетти. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.